Айта турган ойлору өзгөчө, эркиндикти каалаган, баалай билген, эркин коом коргусу келген журналист Эл алып баруучу Айгерим Акылбекова жеке жашоосу тууралуу маек курду. Учурда ажырашуунун да статистикасы жогорулап баратат. Ажырашуунун себептери көп болот. Азыр кыйын болуп, экономикалык, социалдык себептер же кайнене келиндин тил табыша албаганы, же дагы башка толтура себептер деп айтсам, эл өзүмдү айтып жаткандай түшүнүп калышы мүмкүн. Мен тууралуу, менин үй бүлөм тууралуу да учурда көп айтылып жатат. Жеке жашоом тууралуу кыска аракеттейин. Туура жашообуз азыр силкенип жаткан учур. Эркин Нурбаев экөөбүз тең эл көзүндөгү адам болгонубуз үчүн азыр деле жазып жатышат. Ажырашуубуз тууралуу эч нерсе деп айта албайм. Көрөрмандарым биздин жеке жашообузга эмес, чыгармачылыгыбызга кызыкса. Бул жеке жашоо деп жооп берүүдөн баш тартышыңды каалабайм. Мен деп турган эки адамдын союзу кызыктуу болсо керек. Оор да, жеңил да болот. Жеңил жагы экөөбүз тең кесибибизди жакшы билебиз. Мисалы, анын эфирге кие турган кийимдерин сурабай эле даярдап коюшу мүмкүн. Кызыгы, ар дайым Эркиндин эфири, анын тою, анын кызыкчылыгы биринчи орунда турат. Күпөлөктө үй бүлөбүз менен анын камындабыз. Бирок ошол эле учурда мен да эфирге чыгышым керек. Мен тууралуу эч кимде суроо да, камкордук да жок. Мен муну туура эле кабыл алдым. Анткени ал үйдө мен келинмин да. Бирок баары бир ичимде кичине болсо да таарынычка жетпеген түшүнбөстүк турчу. Оор жагы, экөөбүздө тең амбиция бар. Аянычтуусу, эч бир убакта кыялдарыбыз дал келген жок. Мен чет өлкөгө кетем, окуйм дечүмүн. Мен үчүн ал кыялдарынан, максаттарынан баш тарткысы келбейт. Менде да ошол түшүнүп туруп өзүңдүкүн бере албаган учуруң болот экен. Адамда сынган, мүдүрүлгөн убак болот. Жаныңда ким болот экен? Апам былтыркы жылы оор болду. Эч ким менен сүйлөшпөй калгам. Апам экөөбүздүн мүнөзүбүз дал келбейт. Көп талашып тартышабыз. Бирок чексиз сүйүү бар. Мендей адамдын апасы болуу апам үчүн оор болуш керек. Мисалы, ошол эле ажырашууну эл эмне дейт деген сыяктуу нерсени такыр кабыл албайм, маани бербейм. Апам оор кабыл алат. Мисалы, туугандар менен катташпайм. Бирөөнү таарынткым келгенден эмес, же кыйын болгондон эмес. Болгону бирөөнүн турмушу таптакыр кызык эмес. Өз дүйнөм мага жетет. Мага бирөөнүн көңүл буруусу да кажет эмес. Апамда идеалдуу кыздын портрети бар, бирок мен ал портретке такыр дал келбейм. Баары жазып, чийип койгон кадимки аялдын образы мен үчүн эмес. Кесибимди тандоого келгенде өжөрлүк менен өзүмдүкүн бербей туруп алдым. Кечээ 5-май күнү Азия Молл соода борбору уюштурган даңк аллеясынан ырчы Омаржан Шоудун да жылдызы орун алды. Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыктысы Алла Пугачеванын алтын жылдызынын ээси Омарга эми даңк аллеясынын да жылдызы ыйгарылды. Жылдыз ыйгарылгандан кийин ырчы: "Жалпыңыздарга ыраазычылык билдирем, буйруса балдарым чоңоюп көрүшөт деп ишенем" деп рахматын айтты. Ыйгаруу жана жылдыздын бетин ачуу аземи бүткөндөн кийин Омар жана анын сахналаш достору Арсен Бек Исраилов, Илима жана Толгонай Арзыкеева өздөрүнүн ырларын ырдап көпчүлүккө көңүлдүү маанай тартуулашты. Ырчы Нур Кызкожонова менен клипмейкер Эрнис Сыдаковдун бүтпөгөн клип аркылуу келип чыккан пикир келишпестигинен кийин Уликсан аттуу ырчы жигит алардын ортосуна түшүп, тактап айтканда, Сыдыковго жан тартып чоң чуу жараткан эле. Ал ортодо Нур Кызкожонова мени басынткандыгы үчүн мыйзам алдында жооп берет деп комментарий берген эле. Ырчы Уликсан аталган маселе боюнча жана чыгармачылыгы тууралуу Барометр KG сайтына берген маегинде айтып берди. "Саламатсызбы, алгачкы суроо эмне үчүн Уликсан деген ат менен чыккансыз? Мен азыр өзүмдүн атымды айтпай эле коеюн. Фамилиямды атабай коюуну туура көргөм. Болгону шоу-бизнес чөйрөсүнө каймана ат менен чыгууну туура көргөм. Өзүңүз тууралуу кыскача маалымат. Ата-энем түбүм Ош облусунун Өзгөн районунан болот, бирок мен Бишкек шаарында 1990-жылдын 28-октябрында төрөлгөм. Чыгармачыл чөйрөгө аралашканыңызга канча убакыт болду жана репертуарыңызда канча ыр бар? Менин ырдап баштаганыма 9 айдын жүзү болду, бирок Кудайга шүгүр кубанычтамын. Клибим мен күтпөгөн деңгээлдеги көрүүлөргө жетти. Учурда репертуарымда 3 ыр жана 1 клибим бар. Аталган клипти алгач тартканда биз YouTube'да 200-300 миң көрүү болсо деп ойлоп койдум эле. Учурда 1 миллиондон ашып кетти. Аябай күтүлбөгөн жагдай болду десем да болот. Нур Кызкожонова менен болгон пикир келишпестигиңиздерге кандай комментарий берет элеңиз? Ал боюнча орозонун башталышында жаман сөз айтпай эле коеюн. Мен айтар сөзүмдү айттым ага. Эгерде мыйзамдын алдында жооп берет десе, анда мыйзам алдында жооп беребиз. Өзү кандай ойлосо, кандай туура көрсө, ошондой кыла берсин. Репертуарыңыздагы клипти кимге тарттырдыңыз эле? Клипти Эрнис Сыдыков тарткан. Ал эми ырдын сөзүн обонун өзүм жазгам. Алыста жүргөндө эмекенди эстеп жазгам. Баары ойдогудай болду. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Буйруса, азыр жаңы ырдын үстүндө иштеп жатам. Жакында Казакстанга барып келдим. Кайсыл казак ырчысынын ырын которосуз? Ыр мага абдан жаккандыктан атайын барып сүйлөшүп келдим. Бирок кайсы ырчы экени азырынча сыр болуп турсун. Буйруса, клипти орозодо тартып бүтүп, элге тартуулайм деген ниетте турам. Жеке жашооңузда кандай жаңылыктар бар? Жеке жашоодо жаңылык жок. Жүрөгүм бош эмес, жүрөк мурда эле ээленип калган. Бирок үй бүлөлүмүн же бойдокмун деп айта албайм.